Tartar beni oturayım. Alma. Телефонго тасмага тартылган бул окуянын болгонуна бир жума боло элек. Жаш курагы улгайып калганына карабастан, ол кыздарына үлгү болуунун ордуна балдарынын ырыскысын талашкан бул ата-эне Карабак айылынын жашоочулары 4 баланы жалгыз бой багып отурган келинин токмоктоп, коросундагы өрүктөрүн жөн эле алып кетпестен дубалдарын бузуп киришкен. Баларым менен. Ой койгула бул балдарым менен тиктеген өшүл өрүк болсо, балдарым контрагын төлөй албай отурам десем, сени өлтүрүп койсом кутуламбы деп Садыбакасов кубаныч кайнаган мына ушул тамагымдан бууду да. Өлтүрөм сени деп. Анан балам келе калды да чуркап келип, кой жүгөргөн эмди өлтүрөс деп бул неме кылды. Кийин кирип келдилер, мушташып кетти. Баламды экөөлөп, үчөөлөп урдулар. Балама тийбегиле деп мен кыйкырдым. Онан кийин баласы сенен кутулабызбы, кутулбайбыз деп Садыбакасов Кубанычбектин баласы Кубанычбек уулу Мухаммеди мени тамактап дубалга такады. Жолдошу менен 20 жыл жашап, ортодо 4 бала менен калган Аваскан Жээнбекова ажырашкандан кийин үй-жай короосу менен ага кала тургандыгы тууралуу соттун чечими чыккан. Бирок мындай мыйзамга каршы туруп, жыл сайын келини неберелеринин ырыскысын талашып, мал-мүлкүн, ал түгүл өрүктөрүнө чейин жыйнап кетип жаткан кайын журту 3 жылдан бери жалгыз бой аялдын бүлөсүнө тынчтык бербей келет. Бул окуяга биз эртең менен туруп өрүк сыгып атканбыз. Өрүк сыгып атканда өрүк сыгып саат обедтер болуп калган эле да. Анан обедтерде отурсак ушундай келип туруп эле машина менен келип, анан келип эле бул жактан кирдилер дагы эшиктен. Анан бизге сүйлөбөй туруп эле дубалды бузуп баштадылар да. Не койгула, токтогула деп неме кылдык. Десек дагы болбойт. Эки жака түртүп эме кылып, ошол жерде уруш башталып кетти. Олор көп болуп, анан биз күчүбүз жетпей калдык да. Олор бизди неме кылып жакалап, анан энемди ол жака бул жака түрткүлөп, анан ушинтип уруш болуп, булар негизи өрүк талашкан келген экен да. Өрүк талашыпчы. Анан өрүктөрдү бардыгын эме кылып алып, терип кетишти. Келсем, мына токтоп келсем, майда порто турган экен. Ох дедим. Ошолор келген экен дедим да, келип анан түшүп карасам дубалды бузушуп аткан экен. Ошо чоң атасы, анан чоң абасы эки баласы менен дубалды бузуп аткан экендер. Анан мен бардым дагы айттым, койгула, ызы-чуу кылбагыла. Бул жакшы эмес. Азыр милиция келсин, анан биздин туугандарым келсин, чогуу сүйлөшүп чечишебиз десем көнбөдүлөр. Ызы-чуу кылып, мыналарды бакыр-чакыр кылып, уруп, бягынан тепкилеп, ушундай кылып атышкан экен. Окуя болгон күнү аймактык тескөөчү кечигип келгендиктен жабырлануучу тарап эч кандай каршылык көрсөтө алган эмес. Ошентип кийин мен участковый келбей туруп алды. Анан эжем айтты, айылга барып участковыйду алып кел деди. Барсам оякта да эч ким жок экен. Кийин анан чалсам, эме келди деди. Нурлан келди деди. Анан жакшы болуптур деп анан атамдарды айттым. Кийин атамдар дагы келиптир. Анан мен дагы келдим. Келсем кирип алган экендер. Кирип өрүктү кагып аткан экендер. Эмне сен атамды киргизбейсиң, эмне сен биздин өрүктү коруйсуң, биздики деп. Анан мен айттым, бир жан жолу сугардыңарбы, эктиңерби дедим. Бул жерди дедим, эки жолу сатып алганбыз биз дедим. Областный сотто каралган. Ошол баягы күбөлөрдүн эмеси менен берген түшүнүк каты менен ала албай калгандар. Биз 2004-жылы биринчи сатып алдык, 2012-жылы экинчи жолу дагы сатып алдык. Ажырашканыбызга байланыштуу 2013-жылы келишпестиктен күйөөмө көз ажырашып кеттик. Ажырашып кеткенден бери ушу талашканга түштүлөр да.
3 жылдан бери бул үй бүлөдө болуп жаткан окуядан кабардар болгон аймактык тескөөчү эки тараптан тең арыз алып, ишти райондук ички иштер бөлүмүнө өткөрүп берген. Ал эми тергөө иштери Аваскан Жээнбекованын экспертизага тапшырган анализдери чыгып келген соң башталат. Нурила Нарбаева, Сабыр Акимов, Алтын бешик жаңылыктары.